Көнүбүздөгү маанилүү кабарлардын түрмөгү менен таныштырып, сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн деген шек менен чет өлкөлүк 82-жылы туулган Жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 11 мартта УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык кармалган Жаран Орусиянын аймагында жашыруун террористтик топтун активдүү мүчөсү болгон ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 2022 жылдын октябрында Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз өтүп келгендиги такталган. Кармалган Жаран жасалма паспорт алып, андан кийин Сириядагы куралдуу кагылыш болгон аймакка барууну пландаганы аныкталды деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда УКМК тарабынан кармалган Кыргызстандын аймагындагы шериктерин аныктоого жана кармоого багытталган зарыл болгон тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатканын кошумчалашты. Бишкектин Кут конушунда 100 үй бүлөгө чакталган социалдык шаарча курулат. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаарчада 25 турак жай, 700 орунду мектеп, 100 орунду бала бакча жана дарыгерлик амбулатордук пункт болот. Буга чейин курулуш үчүн жер тилкеси аныкталган. Учурда мамлекеттик акт таризделүүдө. Андан кийин коомдук фонд тарабынан долбоор иштелип чыгып, тиешелүү шаардык кызматтарга макулдашууга жөнөтүлөт. 2005 жылы негизделген Кут конушунда 1500 адам жашашат. Ал Бишкектен 20 чакырым аралыкта жайгашкан. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кечээ 10 мартта Бишкекте жаңы Орто Сай айылында заманбап ыйман борбор мечитинин курулушуна капсула салды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 2 кабаттуу диний жай 20 000 кишиге ылайыкташып намаз окууга жана дин таанууга бардык шарттар түзүлөт. Анын курамында административдик имарат жана руханий билим берүү мекемеси, медресе кирмекчи. Садыр Жапаров Кыргызстан халкынын басымдуу бөлүгү ислам динин тутаарын айтып, кыргыз эли жаратканга ишенип, ага болгон ишенимин көкүрөгүнө бекем сактай турганын билдирди. Бул диний объект ыйман ынсабы бекем, мекенчил эл журтуна кам көргөн, биздин эр азаматтарды тарбиялап чыгарган ыйман борборуна айлансын, деди Жапаров. Мечиттин курулушу чет элдик инвесторлор тарабынан жүргүзүлүүдө. Долбоордун баасы $51 миллион бааланган. Мекенди сүйүү ыймандан демекчи, ыйман ынсабы бекем, мекенчил эл журтуна кам көргөн эр азаматтарды тарбиялап чыгарган ыйман борборуна айлансын. Бишкекте жер мунапысы боюнча 6000ден ашык арыз каралган. Мэрия маалыматына ылайык 200 арыз боюнча оң чечим кабыл алынды. 5000ден ашык кошумча изилдөө үчүн тиешелүү кызматтарга жөнөтүлдү. Жер мунапысы алкагында арыздары да ар бир райондо түзүлгөн атайын комиссиялар карап жатышат. Белгилеп кетсек, Кыргызстан боюнча 1000 гектар жер кагаз бетинде айдоо аянтык катары көрсөтүлгөнү менен чынында үйлөр курулуп, конуштар пайда болгон. Бишкек Кашкар багыты боюнча көп орунду автобустар каттай баштады. Бул тууралуу Унаа жана жолдор министрлигине караштуу Кыргыз автобекети ишканасынан кабарлашты. Кытайдын Синьцзян уйгур автономиялуу районунун Кашкар аймагына каттамдар шаршемби жана жекшемби күндөрү аткарылат. Автобустар түшкү саат 4-тө Бишкектеги Батыш автобекетинен жолго чыгат. Билеттин баасы $85 же 7500 сомдой болот. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Нарын облусунда жасаган иш сапарынын алкагында Нарын аэропортун реконструкциялоо иштери менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык мамлекет башчысы Нарын аэропортунун аэробекетинин жаңы имаратынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Анда курулуш иштери аяктоо алдында турат. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов аткарылган иштер тууралуу президентке маалымат берди. Анын айтымында аэропорттун имараттары жана курулуштары 64-жылы жасалма учуп конуу тилкеси башкаруу жолдору жана Перран 1974-жылы ишке берилген. Ошондой эле үстүбүздөгү жылдын жазында аэропорттун аэродромунун асфальт бетон төшөлмөсүн, учуп конуу тилкесин, башкаруу жолдорун жана унаа токтоочу жайларды оңдоо калыбына келтирүү иштерин башта пландалууда деп жазылат маалыматта. Бишкекте милициянын кайгуул кызматы 2 жаңы унаалуу болушту. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык коомдук коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого салым кошуу максатында демөөрчүлөр башкармалыкка 2022 жылы чыгарылган унааларды белекке беришкен. Башкармалыктын жетекчилиги жаңы унааларды Бишкек шаарынын милициясынын кайгуул кызматынын ишмердүүлүгү үчүн өткөрүп берди.
Бүгін 11 март саат 11:00-ге қарата чет елдік валюталар курсы менен таныштырабыз. Өлкөдөгү коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда 1 долларды сатып алуу 87 сом 47 тыйынга чейин болсо, сатуу 88 сом 32 тыйынга чейин болууда. Рубльды сатып алуу 1 сом 15 тыйынга чейин болсо, ал эми 1 сом 18 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми евроны сатып алуу 93 сом 11 тыйынга чейин болсо, сатуу 94 сом 11 тыйынга чейин болууда. Улуттук банкта 1 доллардын баасы 87 сом 42 тыйын болууда. Күнүбүздүн маанилүү делген кабарлары мына ушулар болду. Ак Кеме YouTube каналына катталып, күндүн маанилүү делген жаңылыктардан биринчилерден болуп кабардар болуңуздар. Лайк басканды унутпай, башкалар менен бөлүшүңүз.